Узунгулак жаныбардын дүрбөлөңү кайрадан коомчулукту ойго салды. Бул убакка чейин жарыяланган видео тасмадан кийин эле чын эле эшектер союлуп жатабы деген суроо жоопсуз турган. Ал эми Маада айылында жайгашкан эшек баккан ферма Кыргызстандагы саясатчыларга таандык деген пикирлер да айтылган. Бирок бул жолу кызматкерлер ферма кимге таандык экенин жана ким ээлик кылат деген суроого жооп беришти. Эч кандай жанагы маалыматтардын бул жерде тиешелүү адамдар, бул жерде ээси деген же болбосо жердин ээси дегендер булар туура эмес маалыматтар. Бардыгы башка негизинен башка адамдар. Бул жерде негизинен Кытайлардын компаниясы Береке Майнинги деген. Бул жерде Береке Майнинг директору Лобан Шеймар деген адам жетектейт. Бул жердеги негизинен бул эшектерди багып кармоо үчүн гана кармалып турат. Кытайга жөнөтүүгө атайын видео тасмалар бар. Бул убакка чейин эшек бизнесинде ар түрдүү күмөндүү жагдайлар айтылып келген. Эшек ферманын тие башында Кытай ишкерлери турарын кызматкерлер айтышты. Бул убакка чейин эшектер кайда кетип жатат деген суроого дал ушул видео тасма далил. Тасмада мээнети адал, эти арам деген жаныбардын автоунаага жүктөлүп жатканын көрүүгө болот. Негизинен бул жерде биздин жанагы социалдык сетке чыккан, интернет чыккан маалыматтардан кийин биз ачык маалымат берүүгө туура келди. Негизинен бул жерде эшек малдарын багууда бул жерде эч кандай Кыргыз элине тиешелүү жери жок, Кыргыз элинде калбайт. Буну багышып Кытай эл республикасына алып кетүү үчүн гана кармалып жатат бул жерде. Ал эми бул жердин ветеринардык дарыгери узунгулак жаныбарлардан оору таркоосу мүмкүн эмес дейт. Анын айтымында ар түрдүү жугуштуу ооруларга карата эмдөө өткөрүп турарын кошумчалады. Бул жерде мындай, биз эшекти кабыл алган маалда жугуштуу ооруларга эмдөө жүргүзүп, мындай лептоспирозго жана башка ооруларга, жугуштуу ооруларга эмдөө жүргүзүп, андан кийин кабыл алабыз. Справкасын текшерип, форма 1 деген справкасы бар өздөрүнүн. Бул жерде элдин мындай сөздөрүнө эч кандай ишеништин кереги жок. Себеби мындай өзүнүн даялары отат, бул жерде дезинфекциялар отат, бул ган деген ошол эшектерди кабыл алганда ошол маалда дезинфекция кылып, машиналарды бирсе карап, анан текшерүүдөн өткөзүп, анан кабыл алабыз. Бирок интернет желесиндеги коомчулукка жарыяланган видео тасма боюнча териштирүү иштери жүргүзүлө баштаганын айтты. Видео тасманы атайын монтаждап, коомчулукка жарыяланган жаран жоопко тартыларын да ички иштер кызматкерлери кошумчалашты. Бул боюнча азыр иликтөө жүрүп атат, тиешелүү органдарга, кызматтарга бердик. Жалган маалымат таркаткандыгы боюнча бул биринчи эле кезде кээ бир жарандарыбыз ойлошу мүмкүн, маалымат берип койду эмне экенин. Биринчиден маалымат чыккандан кийин өтө көптөгөн сандагы биздин жарандар кайрылды бизге. Бул чындап эле ошондойбу? Биз билесиздер, мусулман ислам динин кармаган көпчүлүгү 85% мусулман калкы. Тамак ашын андай ошол эттерди пайдаланбасын билесиздер. Бул жагынан тынчсызданып, экинчиден ошол ишкердик жүргүзүп аткан тамак аш менен баягы алектенген мекеме ишканаларга дагы бир ошондой бүдөмө койлорду пайда кылып койду. Ишкерлер дагы бул жерден тактап берсеңиздер, биздин ишибизге тоскоолдуктар болуп атат деп кайрылды. Эми элдин ар намысына тийген жана тамак аш менен алектенген жарандардын ишкердигине тоскоолдук жараткан үчүн видео тасманы таркаткан жаран жоопко тартылары айтылды. Ал эми ферманын чыныгы ээси Кытай ишкерлери экени аныкталды. Эскерте кетсек, бул убакка чейин Берекет Майнинг фирмасынан 2000 жакын эшек экспорттолгон. Даткашабдан Актилек Акылбек уулу, Нур Ньюс.